Салам алейкум достор, кутмандуу кушак күнүңөр менен. Кезектеги видеодо кезектеги машина Hyundai Solaris 2015 жылкы экен. Комплектациясы өтө жакшы экен, өтө сонун машина. Бул машинаны выкупка берем деп өткөзүп берем дейт. Же болбосо наличка сатам дейт. Наличка сатсаңар базы бир аз арзаныраак болот. Наличка алсаңар соода алышсаңар болот. А выкупка базы 650 миң. 350 миңден өйдө сүйлөшөбүз дейт. Азыр силерге машинанын сыртын көргөзөйүн. Кузов боюнча таза экен. Эми биртке чийиктер бар. 2015 жылкы машина. Тура түшүнгүлө, бирок дөңгөлөктөрү зимний экен. Ушу дөңгөлөктөрдүн летнийге алмаштырышыңар керек по вложениям. Фараларын биртке полировка кылып коюшуңар керек. Фараларын көрдүңөр, линза менен жакшы да. Могу немелери, туманкалары тетигиндей диодный. Жакшы комплектация. Бул немеде мына повторитель поворотниктери мындай күз-күзүндө болот, жакшы комплектацияларчы. Крылозунда эмес, крылозунда жок да повторитель поворотниктерчи. Ошонусунан айырма подогрев лобовой өзүнүн заводской подогреви менен. Анан камера заднего вида жок экен, ошо парктрониктер бар экен, бирок бул парктрониктер иштейт экен, заводской экен парктрониктери. Силерге көргөзөйүн. Бул машина жумушка даяр, мына бесключевой доступ. Көрүп атасыңар мына кнопкаларын. Нормальный чехол салып коесуңар, бир 6 миң 7 миңге болду. Могу чехолдору состояниясы кичине начарыраак экен. А так буну чехолдорун чечип коюп, жашынакай мындай вид кылып сатайлы десем, машинанын хозяйыны айтты неме деп. Машинаны түшүнгөн адам ал чехолго деле карабайт. Машинанын состояниясы жакшы. Ошон үчүн тарта бер, илим деп койдум мына. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күскүлөрү, могу жагында мына подогрев руль бар. Корректор фар, антизанос, неменин щит прибордун регулировкасы яркости. Машинаны көрүп атасыңар, мына кнопка менен оталат. Бесключевой доступ. Бесключевой доступтун мындай немеси болот. Пультучу. Телефонунда магнитофону Bluetooth менен немеси бар, мына телефон менен телефонуңарды улап сүйлөшсөңөр болот. Подлокотник заводской подлокотник. Бул жакта климат, подогрев, эки ястыңкы сиденьянын подогреви бардыгы ордунда. Мына AUX да бар, AUX, USB. Бул жакта прикуритель чыгат экен мындай. И еще өзүнүн мондай прикуритель бар экен. Ушуга таң калдым мен. Solaris'тен мындай эме негизи япошкаларда, корейский машиналарда редко болот го мындай прикурительчи. Илгерки BMW, Mercedes'терде бар эле, мындай современный машиналарда редко көрөсүң мындай нерсени. Как положено, мына бардачок лобовойунда единственный мондай трещинасы бар экен. Мына очечник мындай Solaris'терде, Rio'лордо жок мындай нерсечи. Жакшы комплектацияларда болот экен көрсө. Вот. Көргүлө машинаны. Пробеги 237 миң пробеги. Вот. Бардыгы иштейт, мына бесключевой доступ. Бардыгы иштейт. Буну чөнтөңөргө салып жүрө бересиңер. Бул ключ жок болсо машина оталбайт. Эгерде бул ключтун батарейкасы түгөнүп калса, мисалы, бул кнопкасын басасыңар, бул жерде кнопкасын басып туруп, бул ачкыч менен ачсаңар болот да машинаныч. А силерге багажын көргөзөйүн. Так. Анан моторун көргөзөйүн, биринчи багажын көргөзөйүн. Пульт менен ачылат багажы. Могу жеринде мына мондай минусу бар экен. Эч жазалбаптыр, бул мындай бардыгы өзүнүн родной бамперлери эч мындай жазалган эмес, крастетилген эмес, мондай чийиктеринен бери турат. Ошону да силерге айтып коюш керек. Арты сүзүлгөн эмес, бардыгы целый, кузовуч не битый да арт жагы. Азыр силерге асты жагын көргөзөйүн. Мотордун иштешин угуп койгула, бир сыйра тыңшап, вроде бардыгы ровно, спокойно дегендей. Бул жагынан май куят төгүлгөнбү же кандай болгонун билбейм. Мотор ошол боюнан дейт, жуулган эмес дейт. Таптаза кылып, мотордун бир сыйра жууп, тетиги сиденьяда чехолдорду чечип, бир сыйра косметика кылып деле сатса болмок. Бирок ушул турган турушу боюнча көрдүн келсин машинаны билген адамдар өздөрү түшүнөт дейт. Машина жакшы, таза гарантия дейт да. Могу жактарын карасаңар, бир сыйра. Май жебейт дейт мотору.
Экрандагы номерлерге чалып байланышып машина боюнча суроолоруңарды берсеңер болот. Выкупка берем дейт, дагы бир жолу айтып коеюн. 300 миңден өйдө болсо выкупка сүйлөшсөк болот дейт. Ошон үчүн ким ушундай таксиге иштегенге арзаныраак жакшы машина издеп атса, бул өтө мындай молодежный жакшы машина экен. Дөңгөлөктөрүн алып туруп жакшы титандардан салып койсо, жакшы летний низкопрофильный кылып салып койсо, бул машина вообще эле сон болуп көрүнүп калат го деп ойлоп атам, чекчейипчи. Силерге жакшы вариант го деп ойлоп атам. Бул видео менен бөлүшүп койгула, группаларга таратып койгула. Бул видеого лайк басып койгула. Экрандагы номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңөр болот достор. Ишиңерге ийгилик, бекемден соолук. Биздин видеолорго лайк басып тургула, биздин видеолорду калтырбай көрүп тургула. Жакшы машиналарды чыгарып турам, Кудай буйрса. Рахмат силерге. Басада көргөзөм деп унутуп калыптырмын да, вин кодун. Видеону пауза кылып, вин кодун жазып, вин код аркылуу текшерип көрсөңөр болот машинаны историясын, полный историясын. Достор, силерге автосервис Золото Прону сунуштамакчымын. Бул жакта азыр акция жүрүп атат. Шиномонтаж 1200 рубльдан круглосуточно иштейт. Метро Щелковода, улица Бирюсинка 1/18 строение 26-да. Андан тышкары кузовщик, маляр, автоэлектрик, кадовщик жана замена маска бар. Байланыш телефондор аркылуу маалымат алсаңыздар болот.